Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. Hurmatlı atalar, apalar, baykejeler, жалпыңыздар, қош келіпсіздер. Ыйык Рамазан айыңыздар кут болсын, туткан оразаңыздар кабыл болсын. Бүгүнкү иш-чарабыз атайын ушундай алтын ай болгон аталарыбызга, сиздердей мээримдүү апаларыбызга уюштуруп жатат. Албетте бунун баарын сиздердин эмгегиңиздерди, мээнетиңиздерди баалаган биздин кайрымдуу демөөрчү ага эжелерибиздин колдоосу менен болуп атат. Сиздердин эмгегиңиздерди ар дайым баалап кетебиз. Курбан айттарда болсун, башка иш-чаралар болсун, дайым сиздерди эстейбиз. Анткени сиздердин эмгегиңиздер менен Ош шаарыбыз көптөгөн өлкөлөргө, көптөгөн шаарларга таза шаар экендиги менен далилденүү аныкталып турат. Бул да болсо, бул сиздердин эмгегиңиздер менен ар дайым сиздерге чын ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Эч качан оорубай жүрө бериңиздер. Уул кызыңыздардын урматсын көрүп жүрүңүздөр. Албетте ушул элин барсын фонддун директору биздин байкебиз Аманбай байкебизге сөз берип койсок, байкебиз сиздерге кутуп беретинде сөз сүйлөсөм. Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, аталар. Бүгүнкү туткан оразаңыздар кабыл болсун. Кудай таалам кылган ибадаттарыңыздарды, туткан оразаларыңыздарды кабыл кылган болсун. Арген мырза айтып өткөндөй эле, сиздердин барлыгыңыздар бул Ош шаарынын тазалыгынын жүзү десек болот. वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबां वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह. Ушул эжекелерибизди көбүрөөк барктагыла, арген көбүрөөк сыйлагыла, анткени ушул эжекелерибиздин коомдо орду чоң, көп пайдасы тийген деп ушул байкебизге дагы сөз. Мен аргендин сөзүнө кошулам, рахмат деп кетип калайын. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кадырлыктуу эже агаларыбыз. Пайгамбарыбыз айтат, тазалык бул ыймандан дейт. Сиздер шаарыбызды тазалап, шаардын ыйманын бекемдеп жүрөсүздөр. Кудайым ден соолуңарды чың кылсын, ар дайым ушундай күлүп жайнап, орозодон орозого жеткирсин Кудайым. Бүгүн да оозо чарды ким кылып аткан болсо, Алла разы болсун. Пайгамбарыбыздан дагы бир хадис бар. Кимде ким бир орозо кырмаган адамдын оозун ачканга суу же курма, атасы болобу, апасы болобу, кошунасы болобу, ким болсо да ошого себепчи болгон болсо, ошол күнгө чейинки күнөөлөрүнүн бардыгын Алла таалам кечирет дейт. Бүгүнкү кылынган оозо чарды Алла кабыл кылган болсун. Сиздер дагы өзүңөрдүн батаңыздар берекеттиңиздер. Сиздерден бизге бир гана бата жетет, дуа. Рахмат жок. Рахмат жок. Кабыл болсун. Ушул оразада эмне ниет кылсаңыздар, бардык ниеттериңиздер кабыл болсун. Арген бизге айтпай туруп эле сөз берип койду, ошон үчүн даярданган эле үлгүргөн жокпуз. Эң негизгиси Икрам айтып кетти, сиздерден дуа деп. Бүгүнкү ошол чайды ким уюштурган болсо, ошол адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми эң негизги ыраазычылык сиздерге, сиздер бар ушул шаарыбыз көркүнө чыгып атат. Сиздерге бекем ден соолук берсин. Оорубаңыздар, ар дайым жүзүңүздөн күлкү кетпесин, дайым кубанып эле жүрө бериңиздер. Оразаңыздар дагы бир жолу кабыл болсун. Динара Багышбаева экебиз. Көп көрсөңүздөр керек, Приятного аппетита. Биринчиден ошо жайгашып алыңар деп ойлоп, башыңарды оорутпай эле коюн. Ушул силерге ушу азыр арген айтып кетти го, ушундай көбүңөр менен көрүшкөнбүз, ушундай эт таркатып, маска таркатып, ушундай силердин жамаатыңар пандемия болуп атабы, эмне болуп атабы иштеп аттыңар да. Ошого карабай силердин мээнетиңер бул ак эмгек, ошого силерди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, апалар. Мындан калыйсыңар да. Сиздер менен бирге оозо ачканыбызга аябай кубанычтабыз. Оразаңыздар кабыл болсун.
Men aytat элем сиздер эң бактылуу адамдарсыздар. Сооп менен ден соолукту бириктирип иштей алган адамдар сиздерсиздер. Биздин заманда сиздердин заманыңыздарда жана макарын тартып ун кылып жапкан учур бир учурларда адамдар ачкачылыктан өлсө, азыр ушу токчулуктан адамдар ден соолугун жоготууга бул дүйнө менен коштошуп аткан учур айта турган нерсе, сиздердин ишиңиздер эң сонун иш. Сооп дагы бар, ден соолук дагы бар. Ошол ден соолукту кимдир бирөө дары аркылуу 100 миң болбосо миллиондогон акчага сатып алып атышат. Анын бардыгы эле айланып келип ошол кыймылдын жоктугуна. Анан мен сиздерди көрүп сүйдүм. Ушул апалар эртең менен турушат, сон бир берекелүү таңды тосушат, кыймылдашат, ушулардын ден соолугу жакшы. Көпчүлүгү башкача ойдо кабыл алышы мүмкүн, бирок ошол башка ойдо кабыл алган адамдар өздөрү түшүнүшпөйт. Бирок мен билем, сиздер аябай бактылуу, эң сонун инсандарсыздар. Өмүрүңүздөр узун болсун, бизге окшогон ул кыздардын жакшы сый-урматын көрүп жүрөрүңүздөр. Биз сизди жакшы көрөбүз. Бизде Россия өлкөсүндө кызмат кылып жаткан биздин кайрымдуу байкелерибиз, сиздердин уулдарыңыздар дагы бүгүн ушул эжекелерибизге бизди куттуктообузду, бир аз болсо дагы азыркы орозо башкачаларын азык-түлүктөрдү берип коюңуз деген байкелерибиз аманат жеткирип коелу. Атайын ошол Россияда профсоюзуна эмгек алты торговый центрди курьер кызматында эмгектенип жаткан уулдарыңыздардын дагы силерге ысык саламы бар. Ороз айыңыздарды куттуктап, бир аз болсо дагы белектерин берип атат. Буюрса азыр жакшы бүткөндөн кийин силерге тапшырып коеюн. Ошол балдарыңыздардын дагы бир жакшы дуа кылып койсоңуздар. Уулдарыбыз дагы ушу бизге кайрымдуулук кылган экен. Ушулардын дагы өмүрү узун болуп, эсен-аман ушактагы иштери жүрүшүп, жакшы күндөрдү Кудай насип кылып, дайыма Алла Тааланын ушу айткандай кылып жакшы болуп жүрөлү. Ыйманды берсин, пешенебизге кайтып келсин. Кутандардан үй бүлөңүздөргө, орозо башчылардан таратабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah, işit Allah.